коргоп бер деп, правосудияны кармап бер деп. Азыркы бүгүнкү күндө не болуп атат? Тетирсинче карапайым элди ошолор соруп жеп атат. Телехранитель болуш керек да, телехранитель элди коргош керек. Калыс болуш керек. Ошолордо бир сүр болот. Ал болсо карапайым элди коркутуп алды. Колунан келсе бир мындай эле законный криминал болуп алды. Салык салат, чөнтөгүнөн жула калат, камайм дейт, камай коет. Мына урматтуу улуу журтум, жанчындык. Мына ушу аалам күчтөгүдөй сыпат сенде болуш керек. Өлүп кетейин мен. Мен эчтекеден коркубайм. Анткени мен акты сүйлөп атам, чындыкты сүйлөп атам. Өлүп кетсем да жаным асманда бир жерде орун болот. Коркуп кеткиче. Пенде коркушу мүмкүн. А периште коркобу, арбай коркобу? Келиңиздер, эмнеден жаралыпсыздар? Мына нурдан, энергиядан. Эмнеге жаралыпсыңар? Мынау чындыкты жер жашоодо кармаганга, чындыкча жашаганга, бузулуп кеткен жерди оңдогонго, ааламдык түшүнүккө өткөргөнгө жаралыптырбыз, кыргыз. Уютку деп атпайбы? Уютуп калалы. Улуу кыргыз жаман сөздү оозанса куту качат. Жаман адам келсе жакшы сөз айтып уютуп алат, жаман сөздүн аягын жоюп салат дейт. Келиңиздер, улуу кыргыз деген улуу күчтөрдөй сыпат болсун. Ошо мен айткандай генералдай, соттой, прокурордой, түз, так, мындай правопорядок алып келген. Ушу сыпатка өткүчөңдү ар бир адамды кырсыктатат. Мен ушу көрүп атам, эми көрүнүштейбизби, байланыштайбызбы? Эми мындан ары адам энергия өткөрбөсө, ар бир адам кырсыктайт экен. Энергия деген сөз, мына уктуңбу? Элге жеткир. Бул улуулук, бул өзү энергия. Мына мен сүйлөп аткан энергиядан эле пайда болгон сөздү айтып атабыз. Энергия, мына энергия. Кудай өзү энергия. Ушунун сөзүн, кебин, түшүнүгүн бирөөгө жеткирбесең, ошондой жашабасаң, азыр ар бир адам кырсыктайт. Мен 2-3 күндөн бери ушуну көрүп атам. Көрүнүш катары. Мындай болуп кетет экен деп мисалга. Келиңиздер, жеткириңиздер. Да бир жерде так берилет. Алтын доорду курууга, улутуна, жашына, жынысына карабай ар бир адам жоопту депчи. Алтын доорду куруу деген мына жеткирүү, улуулукка үндөө. Жанагы жаман сөздүн аягын, жаман адам келсе, жакшы сөздү айтып уютуп алат деп атат. Жаман сөздүн аягын жоюп салат. Же жалган адам келсе, жакшы сөз айтып өзүң отуруу, кыргыз, уютку деп атпайбы? Уютуп ал, улуулукка уютуп ал. Жалгандын аягын жоюп сал, жаман сөздүн аягын жоюп сал. Анысыганда келиңиздер, могу эл бузулуп кетти. Ар бир адам кырсыктап атат. Өлүм сыноо келип атат. Ошону куткарып калалы. Улуулукка өтсөң, ал экономика өзүнөн өзү көтөрүлөт. Эмнеге каражат болбойт адамда, каражаттан кырсыгып атпайбы делгенде, касиет болбосо каражатың качат. Сага касиет калыптанганда, ошо улуулук сыпатка, адамдык сыпатка калыптанганда, каражат сенден келип түнөк табат дейт. Эмнеге дегенде, ак эмгек менен эмне келет экен? Акча келет экен. Ак экен алчы. Сен карарганда ак сенден качып жөнөйт экен. Сен агарганда анан ал сага келет. Ошондуктан биринчи касиетке калыптансаң, анан каражат келет. Каражат мени ээрчип атат. Көрдүңүзбү? Келип түнөк табат. Каражат зарыл эмес мага. Ага карап кетсем мен баары жок болбойбу? Мага ошо каражатты жумшаганы келип атат. Улуулукка, актыкка, дүйнөгө жана башка. Эмнеден жаралыптырбыз? Нурдан, энергиядан. Мынау тан ошонун исполнениесин